Жалпыңыздарга ассаламу алейкум. Ошкор YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, биздин катталуучулар жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр, биз сиздерге бүгүн чыгарылышыбызды улантабыз. Ноокат районуна караштуу Арал айылынан сиздерге салам айтабыз. Аралдан жакшы балбан балдардын колунан жакшы аттар сатууга чыгат экен, сиздерге маалыматын берип жеткирип өтөбүз туугандар. Мына экрандан алыстабаңыздар, бул чыгарылышта бүгүн Мырзабек балбандын аттарын тартып сиздерге көрсөтөбүз. Жылоолорун байкап туруңуздар, өзүңүздөр да тааныйсыздар балбанды. Эки ат чыгат экен. Биринчи номерде ушул күрөң атта Мырзабек балбан өзү маалыматты берет. Мына жылоологонун өзүңүздөр көрүп турасыздар. Мырзабек, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, келиңиз. Саламат балбан, кандай, ден соолук жакшыбы? Иштер жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Балбандын аттары чыгат экен, улакка чабылып жүргөн жанагы. Аттарды сатууга чыгарды. Так, бул атты Карагойдо көрүпмүн эле улакта. Ооба, Карагойдо чабылып. Жайда чабылды. Эми аттар тууралуу маалыматты Мырзабек өзүң берем көрүүчүлөргө. Бул ат эки ат чыгат экен, биринчиси ушул. Күрөң ат. Күрөң ат экен жана. Айдан эле чыкпаган кулундан бери. Местный айылдын аты. Жакшы. Жаш канчада азыр мунун? Жазга 7 жаш. Жазга 7. 6-дан өтүп атат экен да. Ооба, жазга 7. Кыргыз жылкысы? Кыргыз жылкысы. Улагы жакшы. Улагы жакшы экен. Улакта текшерип атса да боло берсе керек экен балбан атын. Кичине туруп калган. Аз туруп калдыбы? Сутуп алып туруп эле. Төрттү ат тазабы? Таза. Мени жаман ат, кармаган. Бою канча чыгат аттын? Билбейм ака, Жоон жолпу, артыңкы эки туяк ак экен. Азыр эми бул аттын нелерин көрсөтүп беребиз көрүүчүлөргө. Жылоолорун көрсөтөбүз. Эми өзүң чабып, мындай балбан катары эле мындай эле кыска эле айт анда. Бул топко кириши, чыгышы кандай, ошолорун айт. Кирип чыгат, чабылып жүргөн ат. Чабылып жүргөн. Чабылып калган. Сорундарга салып жүрсө керек. Сорундарга салган. Сорундарга салган. Дерем кыш менен чабылган. Жайындан чабылып жүрдү. Азыр эми кичине Бауга кирип калыптыр да, жемделип. Колго жоош эле адамга. Вообще жоош экен. Айланып алды аркасында жүрө берет. Алдыга аркага дагы иштетсе болот. Бирге, экиге дагы. Тандабайт, ылгабайт. Тандабайт эчтеке. Жоош. Такага туруштарычы? Жоош экен. Такага Нелери? Кичине улакта тебеленген жерлери бар экен, а? Тебеленген. Биринчи номерде кайманат коюлган эмес булга? Күрөң ат. Күрөң ат. Только жылоодо дабыл. Жылоолоп койчу. Мына жылоосун байкап турасыздар туугандар. Буга түшүп кетти. Жылоодо кирет деди. Кириши да ушундай топко Жүргөндө эле мындай. Канча атка чейин салдың эми? Канча атка чейин жыйынга, чоң жыйындарга? Эми 400-500 эле жалага барып атабыз эми. Өзүн ал жеткен жергиче жетет да. Жетет, уят кылбайт ат. Уят кылбайт экен. Эми бунун баасына токтолбойлу, баасы канча болду бул аттын, күрөң аттын? Күрөң аттын баасын эми 250 000 дедим ака. 250 000. 250 000 сом экен туугандар. Мына күрөң атты көрүп, байкап турасыздар. Жакса экранга номерлерди жазып калтырабыз. Өзүңүздөр байкап тургандай эле жылоо менен экен, чатка аяктарын да тартып коеюн. Жебич кандай аттын? Жейт ака. Бергениңиз жейт. Бергенди жейт. Канча берсеңиз аны жей берет. Жайда жүрүп эми бауга киргизип коесуң да мына. Жайлоодон келгенден кийин аны үйдө туруп калып кичине күзүндө жыйын терим болгончо. Ошолор жыйнап туруп эми кол бошоп. Нелде болсак эми тыйын керек экен бар экен сатабыз. Акча керек сатылат. Эми бул тагын видеолор болсо керек мурда чабылган, улакка кирген эмелери. Мындай сурагандарга. Менде жок экен, бирок изде чыкса чыгат. Чыгат, а? YouTube эмелерде чыкса керек өзүң эле чабып жүргөнсүң да, башка палвандар чапкан эмес. Өзүм эле чапкан. Биринчи номерде ушул болду туугандар, көрдүңүздөр. Маекти балбандын өзүнөн алдык, колдон чыгарбаңыздар туугандар. 250 000 сом деп баасы айтылды.
Мына экинчи номерден байкап туруңуздар. Экинчи номердеги мына жерде кашка чыгып калды туугандар. Бул дагы өзү палвандардын аты жылоо менен болот окшойт. Жылоого үйрөтүп тарбияны берип коюптур. Көрүңүздөр атты. Бунусу бою бийик. Сыны жакшы экен бул аттын. Бул аттын сыны жакшы экен, жаныбар. Жаныбар жакшы. Бул эми Мырзабек жаш кандай бунун? Бул жазга 5. Жазга 5. Үстүнүн бир жагында эми сай. Эми сайдыбы? Эми сай. Эми алайлычы. Жаш көрүнөт да. Жаңасы экен да, ушуну. Палвана окшойт жаныбар, көкүрөктөрү да. Бою канча чыгат мунун? 65. 65. Порода кандай мунун? 3 тияк ак экен. Bunun paradası bilmem ki şu argını var da. Россияга аралашпы? Argın da şu. Abi aman cengil aka. Жеңилби? Мына көрдүңүздөрбү аттын тогуну көрүңүздөр. Павро темелери кандай? Мына бу кирип чыгыштар буну салгансыңбы өзүң? Тегеренет кожаны бар, Мына палван өзү тарбиялап, өзү чапкан аттарын чыгарып атат. Болду эми. Эми бул ат 65 болсо, кандай эмелерге салдың муну жыйындарга, топторго? Өткөндө бир жерде бир чоң топко кулашып калды, ошондо бар бир ортого 2 жолу нарак бирак өткөрдүм ака. Суу эле келет. Суут аз-маз калды дагы, бар аз-маз. Суутуна дагы аз-маз барбы? Өткөндө бир жерде бир текил апалды эле апарып, бир багына кылып эле качырып койду. Бир өттү. Ооба. Өтүп кирип чыгыштар кандай мунун эми? Топко кирип Селбей эле өтүп кетет экен. Кайтыш жок. Кайтыш жок. Только эле бакырсаңыз кыргып чыгып кетет. Мына жеринде ширам бар, эмнеси бар? Широн тайлыгы да болгон экен. Тайлыгында. Башка путу колу 4 казыгы таза, Таза экен. Нерде табросы да бар экен, о дейм. Деген табросы бар шу. Кайы Бишкектен келген да бул? Бишкек. Бишкектен келип калган. Канча жылдан бери өзүң колуңда? Бизде эрте күзөлүп алганбыз. Ал өзүм бир тарбия кылып чабам десем, кичине кыйын керек болгонуна байланыштуу. Сатыш керек болуп калды. Мына басыгында ашына көрөлү. Мынакей көрдүңүздөр, өзү маалыматты берди. Чабандас палвандын аттары чыгып атат 2 номерде. Жылоолорун байкап көрдүңүздөр туугандар. Мына жүгүрөм эле деп турат ака, кое бер деп эле. Сурайбы? Эмеге тойду? Ай. Жеңил экен мындай обороттору. Буроолору да жакшы экен. Такага туруштары колго жоош эле өзү. Вообще жоош экен. Колгочу. Тура берет мына. Эч бир багындай жаман мүнөздөрү жок мына. Адам ылгап дегендей. Ондай жок. Мына. Жакшы, беморал отуруп пайпактарды байлап жүрө берет экен мынанчы. Беморал. Кой берип эле пайпак байласа болот. Бола берет. Үркүп, нетип, багындай кылыктары жок экен. Жаман адаттары жок. Көкүрөктөрүн. Быйыл дагы өткөрүлүптүр да бул улактардан. Ошондо бунун баасы кандай болду Мырзабек? Бунун баасын ака $5,500 деп койдук эми. 5500. Ооба. Айтылган баалардан кеми болобу? Болот ака. Кем болот, Болот. Эми кайсыл номерлер менен байланышса болот? 76 менен 0776 менен 88 88 33 33 48. 48. Буга кайманат коюлган эмес. 5 кашка деп эле ат коюп койгон ака. Канча? Кандай? 5 кашка? 5 кашка. Мынакей үстүлөрү кандай үстүлөрү? Үстүлөрү өтө тоо ака. Ат толуптур, А.
Meke tuğanlar. 5 kaşka menen Güreң at. Mырзабек Чабандестен болду туğanlar. Andıktan biz aytkan nomerlerмен байланыша бересиздер. Biz çıkarılışыбызды жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар.